Кыргыз-өзбек эл аралык окуу жайы тарабынан уюштурулган эл аралык симпозиум китеп көргөзмөсү менен башталды. Анда чет өлкөлүк жана Кыргызстандын 7 облусунан чакырылган конокторго окуу жайда манас эпосун окутуудагы колдонулган басылмалар тааныштырылды. Муңку аянтчадагы айтылган ар бир доклад ушул өндүрүштө керек болгон практикалык жактан өзүн актаган. Манас эпосу тил жана түрк дүйнөсүнүн маданий мурастарын туруктуу өнүктүрүүдө жасалма интеллекттин ролу аталышындагы эл аралык симпозиумга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана башка өлкөлөрдүн окумуштуулары, илимий изилдөөчүлөрү катышты. Иш чарага катышкан илимпоздор аламдашуу шартында түрк тилдүү элдердин маданий мурастарын сактоо, технологиялык доордо улуттук дөөлөттөрдү жаңыча өнүктүрүү тууралуу баяндама жасашты. Тыңдаганда жалпы халыкаралык деңгейдеги мынау казыркы билим саласындагы жасанды интеллектини осы билим саласына энгизүү. Енді кай мемлекет болсын, қазір Қазақстанда да осы басшылыққа алынып жақсы жүріп жатыр. Енді бұндай симпозиумдардың бізге берері өте көп. Себебі халықаралық деңгейде тәжірибе тарату мақсатында бір жағында келіп отырмын. Екінші осындай шараға қатысу мен үшін үлкен бақыт. Иш чарага катышкан Кыргыз улуттук манас театрынын өкүлдөрү улуттук нарк дөөлөттү сактоонун маанисин белгилешти. Алардын айтымында манас эпосу жалпы адамзаттын баалуулуктарын камтыган өзүнчө бир дүйнө. Тілді елдердің бардығының сөз байлығы бар, сөз құржындары бар, диалектілері бар. Мысалы, өзбек тілі, түркмен тілі, түрік тілі, азер тілі, қазақ тілі, ұйғыр тілінен баштап, деге Алтайдағы біздің туғандарымызға шейінгі бар тілдер бар. Біз Манастағы тілдерді білуіменен ортақ түрік тілін түзіп шықсақ болады деген улуу сабақтар бар да. Жана улуу туранды түсөбүз деген чакырык. Ушул Манастын негизинде, Манастын алкагында біз бириктире алсак болот. Себеби алардагы бардыгы Манасты орток баалуулук, жалпы адамзаттык мурас катары түрк тилинин башаты катары тааныйт, урматтайт. Ошол нерсени алуу менен биз экинчиден тил маселесинде бирге алабыз. Эл аралык иш-чараны уюштуруп жаткан окуу жайдын жетекчисинин айтымында симпозиумдун негизги максаты манас эпосунун руханий жана маданий казына катары ордун илимий негизде изилдөө, түрк дүйнөсүнүн орток баалуулуктарын талкуулоо жана жасалма интеллект аркылуу маданий мурастарды жаңыча өнүктүрүү экенин белгиледи. 260тан ашуун эң мыкты макалалар келип, анан алардын ар биринен өздөрү келип, 2-3 онлайндан башкасынын баарысы келип өздөрү катышат дагы. Анан жыйынтыгында кабыл алынган резолюциянын баарысын биз өзүнчө жыйнак катары чыгаралы деп атабыз. Анткени көлөмү абдан чоң болгону байланыштуу бир журналга батпай калып атат. Анын ичинен эң мыктыларын ошол биздин улуттук аттестациялык комиссия тарабынан 20 баллга белгиленген атайын илим, билим жана технология деген журналыбызга эң мыктыларын жайында жарыялайбыз. Бул элдин калың катмарына жана илимий коомчулукка терең жетип дагы көбүрөөк таркайт деген оюбуз бар. Ошондой эле симпозиумдун жүрүшүндө президенттин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик концепциясы, улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгы жана 2021-25 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасы илимий негизде тандалды. Жыйынтыктап айтканда, бул иш-чаранын мааниси улуттук маданий мурастарды сактоо менен бирге заманбап технологиялар аркылуу аны дүйнөлүк деңгээлге таанытуу болду. Ошондой эле түрк элдеринин ортосундагы кызматташтыкты чыңдап, мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана улуттук баалуулуктарды сактоо багытында жаңы механизмдер сунушталды. Самара Асанова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР Ош шаары.